Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Assalamu alaikum hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Biz İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin Fiqhul Akbar kitabını okup atkanbız. Şonu olayımız. Bul jerge gelgemiz. Halakallahu ta'ala el-eşya'a la min şey'in. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi bul жерде эң негизги акыйдалардын бири болгон ишенимди айтып атат. Ал Halakallahu ta'ala el-eşya. Allah Taala бардык нерселерди жаратты. La min şey'in. Hiçbir nerseden. Мындайча айтканда, Allah Taala бардык нерселерди жоктон жаратты. Демек, бул ааламдагы hiçbir нерсе жок болчу. Allah Taala ошол жок нерседен анан бардык нерселерди жараткандыгын Имам Азам рахматуллахи алейхи бул жерде баяндап атат. Бул жерде түшүндүрмөдө мынтип атат: "Алам анналлаха таала хуаллази халакас самавати вал арда ва ма байнахума фи ситтати айям. Сумма става алал арш." Баягы аят, хадистердин жыйынтыгынан ушундай бир жыйынтык берип атат. Билип койгун дейт. Аллах Таала асман жерди жана асман жердин арасындагы болгон бүт бардык нерсени 6 күндө жараткан. ثم استوى إلى العرش وهو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. Keyin Allah Taala anan ne kıldı? İstava alal arş degende qasada alal arş, keyin Allah Taala ne arşты жаратууга girişti degeni. Demek Allah Taala şöntöp asman жердин arasındагы бардык нерсени 6 күндө жараткан дейт. وهو العزيز الرحيم al rayimdуу, al баарынан күчтүү зат. Ahsana kulli şeyin halqahu, бардык нерсенин жаратылышы ушундай бир көркөм кылып, эч бир кемчиликсиз, кынтыксыз, айыпсыз кылып жасаган, жараткан. Бардыгын толук кылып, эч бир айыпсыз кылып жараткан. Эми могул жерде суроо, демек биз Алла Таала бул ааламдагы бүт бардык нерсени жаратты деп атпайлыбы? Асманды да жаратты, жерди да жаратты. Эми маселе, жакшыны да жаманды да Алла Таала жаратат. Азыр бул жакта да келет. Демек бул жерде суроо болуп атат. Инналлаху рахимун, бал хуа архамур рахимин. Суроо. Сен ушинтип айтсаң дейт, эгерде Алла Таала райымдуу зат го, Алла Таала райымдуулардын райымдуу, Аллахтын райымында эч кимде райым жок. Демек, фалима яптали анбияаху ва аулияаху би ашаддил балая фид дунья. Анда эмне үчүн бул жашоодо олияларга, пайгамбарларга өзгөчө катуу сыноолорду берген? Эгерде Алла Таала райымдуу болсо, мээримдүү болсо, рахматы күчтүү болсо, анда өзүнүн пайгамбарларын, Аллах сүйгөн олияларды азаптабай койбойт беле? Аларга эмнеге сыноолор келди? Жакшылык да жамандык да Алладан деп ишенебиз да. Бирок эмнеге Алла Таала ошондой адамдарга сыноого туш болду? Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айткан: "Инна ашаддан наси балаан фид дунья ал-анбия." Бул жашоодо адамдарга эң катуу сыноого дуушар боло тургандар адамдардын арасынан булар пайгамбарлар. Суммал аулия, кийин олиялар, Кудайдын достору, Кудай сүйгөн адамдар. Сумма салихун, кийин Кудайдан корккон таква адамдар. Суммал амсал фал амсал, кийин ошого жараша катар менен Кудайга жакындыгына жараша, ар бир адамдын өзүнүн ыйман деңгээлине жараша Аллахтан сыноо берилет. Алла Таала кааласа элдин бардыгына бирдей жашоо берип туруп, эч кандай бир жамандыкты жаратпай эле койсо болбойт беле? Биз айтабыз да, бардык нерсени Алла Таала жоктон жаратты деп атабыз. Демек, жакшылыкты да жаратты, жамандыкты да жаратты. Бирок эмне үчүн ошол сыноолорду пайгамбарларга, олияларга, Кудай жолунда жүргөн адамдарга сыноолорду берип койду? Суроо. Вал аламу машхунун биш-шарри вал ашрар. Ааламды карап көрсөк, ааламда жамандык жана жаман адамдар толтура дейт. Чындап келгенде, жакшы болобуз деп баарыбыз умтулат экенбиз. Бирок баардыгыбыздын катабыз бар, кемчилигибиз бар. Бул ааламда жакшылыкка караганда жамандык басымдуулук кылат. Тиерде күнөө болуп аткан, бир жерде киши өлтүрүп аткан, бир жерде бирөөнүн акысын жеп аткан, бир жерде бирөөнү уурдап аткан, бир жерде бирөөнү сабып аткан, бул жерде согуш болуп аткан, тигил жерде кыргын болуп аткан. Жер бетинде адамзаттын тарыхын окуп келсек, согуш болбогон, эч бир өлкөдө согуш болбогон өлкө жок да. Фаалам, эми ошону айтып атат. Демек, Алла Таала сынап атат.
Демек бул Алладан келген, сыртында келген, пайгамбарлар үчүн келген сыноо. Сыртында bir оорчулук, bir сыноо болушу мүмкүн. Чындыгында анын ичинде билинбеген Алланын рахматы камтылган дейт. Мисалы жаш баланы мисал келтирип атат бул жердечи. Мисалы жаш баланы ала турган болчу болсок, жаш бала ооруп калды. Ага сен бооруң ачыйт. Ал ооруп кыйналып атса, сен огош бетер аны менен кошо кыйналасың. Бирок ага укол сайыш керек болуп атат. Укол сайган ачуу кайсы бир деңгээлде зыян да. Укол сайган кайсы бир деңгээлде ачуу. Уколду сайганда балаң чыркырап ыйласа, сен да зээниң кейит. Бирок ал сыртынан зыян көрүнгөнү менен чындыгында ал балаңдагы эң чоң бир зыянды кетирип атат. Демек, ал сырткы көрүнүшүндө зыяндуу же бир адамды коркута турган нерсе болгону менен чындыгында анын аркасынан жакшылык, анткени балаңдагы ооруп, балаңды каптап келген оорудан жакшы кылууга себеп болуп аткан нерсе болуп атат да. Ошондуктан көп ооруга салыштырмалуу кичинекей ийненин тыз этип киргендеги ийненин сайылышы бул жакшылык эле болуп калып атат дейт. Кудду ошол сыяктуу фаллаху таала ла япталил муъминина аллазина юриду бихимул хайр ибтилаан илля лиягфира бихи зунубахум. Демек, Аллах таала кайсы бир мусулмандын башына бир кыйынчылык, бир сыноо келсе, бул эмне десе, Алла Тааладан бир мусулманга ошондой бир сыноо келбейт, келдиби? Демек, бул Алладан бир сыноо болуп атат. Эмне үчүн? Лиягфира бихи зунубахум. Алардын күнөөсүн кечириш үчүн. Демек, кээде ушундай адам баласы ойлойт, мен түз жүрсөм, түз турсам мен оорубайм, мага оору келбейт, менин соодама зыян тийбейт, антпейт, минтпейт деп ойлойт. Бирок түз жүрөт. Түз жүрсө деле, бирок малы кырылып калышы мүмкүн. Же малына оору тийиши мүмкүн. Же бир ооруга, же бир кеселге чалдыгып калышы мүмкүн. Биз канчалык деңгээлде түз туура адам болбойлу, бирок биз пайгамбарлардан түз болуп кете албайбыз. Демек, адам баласынын жашоосунда каалайбызбы, каалабайбызбы, ар кандай Аллах Тааладан адамдын ыйман деңгээлине жараша, такыбалыгына жараша, ар бир адамга өзүнүн ыйманына жараша ар кандай сыноолорго Алла Таала туш кылып коет экен. Бул эмне десе, бул Алладан сыноо дейт. Алла Таала ошол келген сыноолор аркылуу, жана бала ооруп калса укол саясың, көтөнү ачыштырат, бирок ал бала жакшы болот. Куду ошол сымал бул дүйнөдө адам баласына Алла түз жүргөн адамга деле кээде бир сыноо келсе, бул эмне десе, Алла ошол нерсе аркылуу ошого сабыр кылат экен мусулман адам баласы. Ана Алла ошол себептен күнөөсүн кечирет экен. Аулиюбаллигахум бихи даражатин яумал кыямати. Же болбосо ошол нерсеге сабыр кылуу аркылуу анын даражасын кыяматта Аллах Таала кыяматта болгон даражасын бийик кылып көтөрүп коет дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтып атат: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. Мол хадисте имам Тирмизи келтирген хадисте экен. Мусулман аялга жана мусулман эркекке өзүнүн ден соолугунда, мал мүлкүндө, бала чакасында, жашоо тирилигинде ар кандай сыноолор боло берет дейт. Ошентип Аллага жолукканга жери, бул дүйнөдөн өткөнгө жери дейт да. Вама алейхи мин хатиа, бирок кыяматка барганда бүт күнөөлөрү жуулат. Демек, биз инсан катары кээде күнөө кылат экенбиз, бирок бүгүн тооба кылдык, намаз окуп, Кудай деп түз жүрүп атабыз. Бирок Алладан бир оору келди, же Алладан бир сыноо келдиби? Бул эмне десе, ошол биздин мурунку кетирген, инсандык кылып кетирген ката кемчиликтерди жоюп жок кылат экен да. Ошол оору себептен, ар кандай сыноо себептен, күйүт себептен адам баласынын баягы мурунку кылган күнөөлөрүнүн баары кечирилет экен да. Кыяматка барганда күнөөсү жок бир адамдай болуп барат экен. Демек, Алла Таала баардык нерсени жаратты, ошонун ичинде бизге туш болуп аткан Аллахтан келгендей ар кандай сыноолорду Аллахтын жаратуусу менен болуп атат. Бирок Кудайдан корккон адамдар үчүн, пайгамбарлар үчүн, олиялар үчүн, аалым уламалар үчүн, Кудайдан корккон таква адамдар үчүн бунун аркасында жакшылык бар. Аллах Тааланы менен биздин күнөөбүздү кечириши мүмкүн экен. Аллах Тааланы менен биздин даражабызды бийик кылышы мүмкүн экен. Аллах Таала ошонун берекеси менен биздин күнөөлөрүбүздөн таптаза кылып тазалап коюшу мүмкүн экен. Кийинки хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат:
Innal abda, qaysi bir pende deydi, qaysi bir musulman. İza sabaqat lahu minallahi manzilatun, eger de Allah Taala oşol adamga beyişte bir daraja je bul jaşoodо bir takva bir darajаны nasip kılıp buyurup koygan bolçu bolsa, uluu bir darajаны. Lam yablugha bi amalihi, birok oşol darajaga kılgan amalı mem jete alбай атат. Demek Allah Taala bir pendege bir uluu darajаны berip koygan, birok anın bul dünyada kılıp atkan namazı, orozosу, kılgan jakşılıktары oşol darajaga jetүүгө жетпей атат. Ne olat dese, ibtelahullahu fi cesedihi ev malihi ev fi veledihi. Anda mınday adamlarda Allah Taala denesinde sınoo beret deydi, argандай ooruu menen. Adam ooruyt eken, Allah Taala darajaсын көтөрөт экен. Je malihi deydi, je mal mülkünde sınoo bolot eken, argандай sınoo bolot eken de anan ne kılat? Oşoga sabır kılat, anan darajасы көтөрүлөт экен. Ev fi veledihi, je balasında. Balası андай чыгат, баласы мындай чыгат, баласын баягы күйүтүн тартат. Sabır kılat. Summa sabbarahu, keyin Allah Taala özü sabır berет deydi. Özü ooruu berет экен. Allah Taala. Allah Taala özü баягы argандай mal mülkte sınoo berет экен, bala чакада sınoo berет экен да, анан Allah Taala кайра ошол берген сыноого пендеге sabır берет экен. Hatta yuballighahu al-manzilatallati sabaqat lahu min Allah. Öşöntüp etегинде ошо Allah Taala бешене тагдырына буйруган жана улуу даражага жеткенге жерин Allah Taala öşöntүп туруп адамды ошол даражага жеткенчелик деңгээлде амал алсыздык кылса, анда башка жагынан Allah Taala сыноо берет экен дагы, акыры ошол даражага жетчү адамды жеткирет экен. Аллахым лайым ушундай бир Аллахтын астында улуу бир Кудайдын бир кулу катары, пайгамбардын бир үммөтү катары бир ушундай бир даражага жетип калууга Кудайым баарыбызга насип кылсын. Кийинки хадисти келтирип атат. Бунун бардыгы ошону айтып атат да, Аллахтан келген бардык нерсе жакшы, жаманды Аллахтын жаратуусу менен болот. Бирок жер бетинде карасак, жакшыга караганда жаман көп. Бирок бунун бардыгы сыноо үчүн. Кээде түс жүргөн адамга деле сыноо келип калып атпайбы? Мен түс жүрсөм, эчтеке кылбасам, эчкимдикин жебесем, албасам, уурдабасам деле мага сыноо келип атат дейбиз да. Бул эмне десе, бул Аллах Таала ошол биздин даражабызды көтөргөн жатат экен. Алладан келген ыймандуу адамга сыноо болот экен да. Сөз жок эле бирөөнүкүн жеп же, бирөөнүкүн алдап же, бирөөнүкүн тоногондойн андан жаза катары эмес. Түс жүргөн адамга деле. Жана айтып өткөндөй, пайгамбарлардан эч кимибиз түз болуп кете албайбыз, бирок пайгамбарларга да сыноо келген. Пайгамбарларга ооруу келген, пайгамбарларга жакырчылык келген, пайгамбарлар куугунтукка алынган, пайгамбарлар ташбаранга алынган, алардын эч кандай кылган эчтекеси жок болчу. Болгону Аллах Тааладан ушундай сыноо болду. Ар бир сыноонун аркасында Аллах Тааладан улуу бир жакшылыктар турду. Keyingi hadiste mınday deydi. Yawaddu ahlul afiyeti yevmel kıyameti hina yu'ta ahlil belai sevab. Lev enne culudahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Kıyamat kayın bolgondo, bul dünyada ар кандай сыноого туш болгон адамдарга Аллахтан болгон сыйлыктар берилип жатканда, бул дүйнөдө эч кандай сыноого туш болбой, оорубай, сыктабай, телегей, тегис болуп жашап өткөн адамдар арзуу кылат экен да. Аттиң, эгерде кыяматта ушундай бир улуу даража болорун билгенде, керек болсо менин денемди кайчы менен кыркылап, менин денемди кескилесе дагы мен ошого ыраазы болмок экенмин депчи. Демек, туугандар, бул Аллахтан келген бул жашоодогу баардыгыбызга ар кандай сыноолор болот. Демек, ошол сыноо келсе, тагдырга нааразы болуп, тагдырга наалып, жаратканга наалып, Аллах Таалага бир нааразычылык билдирбейли. Анткени кандай бир сыноо болбосун, ошонун аркасында бизге жакшылык болушу мүмкүн экендигин унутпайлы. Куранда да ошентип айтат: "Асан тухиббу шай'ан ва хува курхул лакум." Сен бир нерсени жакшы көрүшүң мүмкүн, чындыгында алсага зыян. "Ва асан такраху шай'ан ва хува хайрул лакум." Сен бир нерсени жактырбашы мүмкүн, чындыгында алсага пайда дейт да. Демек биз ушундай көрүшүбүз керек. Сүрөтүндө, сырткы сүрөтүндө бизге зыян, бизге бир жоготуу, биз бир минуска кеткендей болуп аткан менен, чындыгында ал биз үчүн пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биз тагдырдын жаманына да, жакшысына да Алладан деп ыраазы болушубуз керек. Пайгамбар хадисте айткандай, "Ажабалли амрил муъмин" дейт го. Мен мусулмандын жашоосуна таң калам дейт. Эгерде бир жакшылыкка туш болсо, Аллага шүгүр айтат, жакшылыгына жетет. Эгерде бир сыноого туш болсо, сабыр кылат,
анда дагы жакшылыкка жетет дейт да. Ошондуктан биз мусулмандар Аллахтан бизге бир жакшылык келсе, альхамдулилля, ey Алла өзүңө шүгүр дейбиз, мактанып кетпейбиз. Ey Аллахым, ушул истидраж болуп, истидраж деген нерсе бар шариатта, билесиздер. Алла Таала кээ бир адам татыктуу болбосо деле бир нерсени бере берет. Көтөрө берет, ал адам көтөрүлүп отуруп этегинде тозокулардын катарында болуп калыш коркунуч болот. Мындайды истидраж дейт. Мисалы, Фираун алейхиллана өзү ыймансыз болсо да, капыр болсо дагы, бирок Алла Таалага болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөрдү берген. Эмне үчүн? Истидраж дейт. Бул дүйнөдө ал каалаган нерсесин берген. Анткени ал дүйнөнү тандаган, дүйнөдө каалаган нерсесин берди, бирок акыреттагы эчтеке жок да. Ошондуктан эгерде бизге бир жакшылык келсе, альхамдулилля, Алла бергениңе шүгүр дейбиз, бирок ошол эле кезде, ey Аллахым, мен буга татыксызмын. Менин күнөөм көп. Мага ушул берген жакшылыгың истидраж болуп калбаса экен, кыяматта азабымдын көбөйүшүнө себеп болуп калбаса экен, ey Аллахым деп Аллага шүгүр кылабыз. Ал эми эгерде бир жоготууга учурап, же бир сыноо, же бир кыйынчылыкка келип кала турган болчу болсок, ey Аллахым, өзүңө шүгүр, бешенеме кандай күн жазсаң мен көтөргөнгө макулмун дейбиз. Жана ошол эле кезде мүмкүн Аллах Таала бизди мындан дагы чоң зыяндан, мындан дагы чоң жамандыктан сактап аткандыр деп Аллах туурасында жакшы күмөнгө болгонго аракет кылайлы. Анткени кыяматта бул дүйнөдө соо сак өткөн адамдар, оорубай сыктабай өткөн адамдар кыяматта оорунун, запкынын, жоготуунун, бул дүйнөдө ар кандай азап тозоктун запкысын чеккендерге сооптору берилип атканда, бул дүйнөдө эч кандай кыйынчылык көрбөгөндөр аттиң ошол жашоодо менин керек болсо денемди кайчы менен кескилесе да болмок экен, мен моундай соопко ээ болмок экем деп баягы өкүнүп, арзуу кылып ушундай бир тилек кылат экен. Ошондуктан бул жерде могу шарих жыйынтык берип атат да: "Фалайса фил вужуди шаррун илля ва фи димнихи хайрун касир." Демек, бул ааламда кандай гана жамандык болбосун, анын аркасында көптөгөн биз билбеген жакшылыктар бар дейт. Сен дейт, могул жерде айтып атат: "Ва анта ла tudriku shay'an min khayril alam wa la min sharrihi." Чын-чынына келгенде айтып калыш дейт, силер кайсы нерсе жакшы, кайсы нерсе зыян экенин билбейбиз да. Биз кээде ойлойбуз, бир нерсени жакшы деп ойлойбуз, чындыгында ал биз үчүн зыян. Кээде бир нерсени жакшы деп ойлойбуз, чындыгында биз үчүн зыян. Кээде бир нерсени зыяндуу деп ойлойбуз, а чындыгында ал биз үчүн пайда болушу мүмкүн. Алла Таала өзү сактасын, кимдин жүрөгү ар кандай күнөө кылуу себеп менен жүрөгү дат басып калчу болсо, ушундай бир деңгээлде болот дейт. Аллах Таала ал адамга дейт, ошо шайтан дейт, ушундай күнөө кыла берет адам баласы. Күнөө кылгандык себептен бикасрати ал-мааси дейт да, көп гана күнөө кылгандыктын себептен ан үчүн шайтан ушундай кылып коет дейт, сооп иштерди ага жек көрсөтө турган кылып коет. Адам күнөө жасай берип, Кудайга каршы келген ар кандай ой, пикирлер, вирустар адамга топтоло бергенде, адамдын жүрөгүн вирус каптап калганда, анда ушундай пайда болот экен да. Кудай Таала буйруган сооптуу деген нерселерди тетиринче аны туура эмес көрүп, өткөндө шайтан ошол жаман сооптуу нерселерди анын көзүнө жек көрсөтүп, жаман көрсөтүп коет экен бөкөчөдөй кылып. Демек, ушундай күнөөкөр адам дейт. Бардыгыбыз күнөөкөр. Демек, ушундай күнөөкөр адам бир нерсенин пайда экенин, соо экенин каяктан билсин дейт да. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге пайданы да, зыянды да билдире турган бул шарият. Ошон үчүн шариятыбызда тигил нерсени кылуу парз, бул нерсени кылуу важип, бул нерсени кылуу милдет деп ушу айтып аткандыгы да себеби мына ошондон. Ошондуктан жер бетинде кандай гана нерсе болбосун, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахым жакшылык бердиби? Аллага шүгүр дейли. Аллахтан бир сыноо келдиби? Ага сабыр кылайлы, нашүкүрлүк кылбайлы, Кудайга шүгүрсүздүк кылып, Кудайдын берген бир сыноосуна бир Кудайга тил айтып, сөз айтып, динибизге сөз тийгизбестен тетиринче өзүбүздүн мусулманчылык, кулчулукту алып, ата бабабыз айтып келген, тагдырдын жаман жакшылыгы ey Аллахым сенден. Сен башыма кандай күн буйрусаң, мен ошого моюн сунам. Ey Аллахым, мен сеникимин. Сен кандай кааласаң, сенин каалооңо мен разымын деп туруп, өзүбүздүн бир мусулмандык бир багытыбызды кармана жүрөйлү. Аллах Таалам баарыбызга туура түшүнүк берсин.
акыйданы туура карманып жашап, пайгамбарга туура ишенип, ишенимибизди туура үйрөнүп жашап өтүүгө Кудай Таалам тауфик берсин. Баарыбызды ошо жаннат элдеринен кылсын. Кетирген кемчилик күнөөлөрүбүздү Кудайым өзү кечирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.